шайыр шатланган алысқа сапараттанган қимылдап пойыз баратсаң иғылдырып өстің жаштанбы. Саламатсыздарбы, кыргыз элим, саламатсыздарбы? Бизден Дубайдан жазган салам кат YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү менин кезектеги мейманым Баткен облусунун Кызылкая шаарынын кулуну, Дубайда бүгүнкү күндө иштеп жаткан ошол Дубайдагы алдыңкы жигиттердин бири Зубайдулла менен болмокчу. Саламатсыңбы Зубайдулла? Кандайсың? Иштериң жакшыбы? Рахмат, өзүңүздөр кандайсыздар? Эми ошол өзүң жөнүндө бир аз токтолуп өтсөң. Кайсы окуу жайын бүттүң эле? Бүгүнкү күндө кайсы жерде Дубайда кайсы компанияда иштеп жатасың? Ошого кыскача баяндап берсең. Биринчиден чакырганыңыздарга чоң рахмат. Аябай сонун проект баштадыңыздар. Мен өзүм Баткен облусунун Кызылкая шаарынан болом. Кызылкая шаарынын номер 6 мектебинде 6 класска чейин, андан кийин кыргыз-түрк азыркы Сапат лицейлеринде Кызылкая Сапат лицейинде окудум. Лицейден кийин Бишкектеги эл аралык Ала-Тоо университетинде компьютер инженерия бөлүмүндө окудум. 2015-жылы бүтүргөм. Ошондон бери кесибим боюнча программист болуп иштеп атам. Кайсы жерлерде иштедиң? Кыргызстанда да иштедиңби же балким Түркияда иштегендирсиң? Же Дубайга чейин кайсы жерлерде иштедиң? Негизи профессияны тандагандан кийин эң негизги баскыч жанагы стажировкадан башталат экен. Мен 2013-жылы биринчи жолу стажировканы Турцияда, Трабзон шаарында жасагам. Ошол жерден менин профессионалдык карьерам башталды десем болот. Ошол жерде түшүнүп, эмнени окуш керек, эмне тармакта кетиш керек. Ал жактан келгенден кийин эле сразу Бишкектен стажировка издештирип, бесплатно болсо дагы барып үйрөнөйүн деген максатта издештирип, анан 4-5 ай бизде Министерство финансы ошол жерде IT бөлүмү бар болчу. Ошол жерде 5-6 ай стажировка өткөм. Андан кийин ошол эки стажировка менде резюмем пайда болгондон кийин мен анан баштапкы жуниор деп коет, ошол этапта программист болуп иштеп баштадым. Бул уже мен 4-курсту бүткөндөн кийин уже жумуш иштеп баштадым да. Вот ошондон бери 4 жыл ошол компанияда иштеп, андан кийин эле Дубайга келип калдым. Жакшы. Эми кара, сен ошол компьютердик инженерия факультетин бүттүм деп атасың, Эми мен билишимче Ала-Тоо университети, Ататүрк Ала-Тоо университети контракттык негизде студенттерди кабыл алат, Контракттык бөлүмдө окудуңбу же? Негизи Ала-Тоо университетинде бесплатно окуса болот, бир канча варианты бар. Алтын сертификат алгандарды менимче азыр билбейм, бирок ошол убакта алтын сертификат алгандарга бесплатно окуу, андан кийин ошо бир предметтик олимпиада боюнча орун алгандарга бесплатно окуу, андан кийин өзүнүн экзамени бар, ошол жерден дагы биринчи орунга менимче бесплатно болуш керек эле. Анан мен негизи лицейде окуп атканда эле 8-класстан бизде лицейде жанагындай бир предметти тандап, ошол боюнча кошумча даярданып кетүү программасы бар. Анан мен 8-класстан баштап информатика сабагы боюнча кошумча сабактарды окуйм, анан сабактан кийин олимпиадага даярданасың. Ошентип олимпиадаларга катышып, 9-класстан эле уже областтык олимпиадаларда бир болуп, анан республика ошентип
11 класста республикада 1 болдум. Анан дүйнөлүк олимпиадаларга катышып, Кыргызстанда. Дүйнөлүк олимпиадаларга да катыштым. Ошол жанагы Кыргызстанда 1 болгон сертификат, бул уже Кыргызстандын ичиндеги бүт эле университеттерге бесплатно окушка. Бюджеттик бөлүмдөргө. Анан профессияны уже компьютер инженерде тандадым. Анан уже университеттерди тандашка келгенде ошол бир канча вариант. Кыргызстандагы топ университеттерден ошол мугалимдердин менен кеңешип, анан ошол Ататүрк Ала-Тоо, азыр Ала-Тоо университети болуп калган, ошол университетте окуп калдым. Жакшы экен. Демек, сен бүгүнкү күндөгү максатыңа жетиш үчүн мектепте эле алгачкы кадамдарды баштап, алгачкы ийгиликтериң мектепте эле башталган экен да? Ошол бизде лицейде жандай кесип тандаганда мугалимдер жардам берип, кеңешип, анан мен кичинекей кезимден эле эмнегедир ошол программист болом, ошондой максат бар болчу. Анан эсимде жанагындай чоңойсоң ким болосуң деген суроого, например, президент болом, аким болом дегенде мен президенттик аппаратта иштейм деп ойлойт элем да. Ошентип айтат элем. Анан ал жердеги күлкүлүү жери ошол президенттик аппарат дегенде мен жанагы аппарат деген сөзү үчүн ойлочумун да, бул жерде мындай техника. Биз мамлекеттик бир программисттердин эң күчтүү программисттердин жыйылган бир жери деп ойлочумун да. Анан 11 бүткөнгө чейин эле максатым да ошол бар болчу. Кийин уже чоңоюп, жагындай ал жак бул жакты түшүнгөндөн кийин көрсө ал жер программисттер эмес, башка тармак экен. Сен балалык түшүнүгүңдө, ошондой эме болчу. Жакшы экен. Эми Дубайга кантип келип калдың? Же мындай көп мамлекеттерди ойлоп туруп, ичинен Дубайды тандадыңбы, же сразу эле Дубайга барайын, иштейин, тажрыйба кылып көрөйүн деп калдыңбы? Негизи Дубай менин планымда жок болчу. Анан биринчи максат Америка бар болчу. Анан университетти бүткөндөн кийин магистратура окуйм деп аракет кылдым. Бир канча университетке өтүп, жагындай бүт процесс бүткөндөн кийин жана визага киресиң да. Визага киргенде ошол жерде виза албай калган. Анан ошентип пландар өзгөрүп кетти. Ошентип Бишкекте 4,5 жылдай бир америкалык стартапта иштеп калдым. Ошол аябай чоң жакшы проект болчу, ошол жерден аябай жакшы опыт алдым. Анан ал жерде программист болуп иштедиң? Программист болуп, ошол junior levelден жанагы баштапкыч уровеньден баштап, орто, анан ошол акыркы мезгилдери уже бүт нерсени өзүбүз жасап кала турган деңгээлге жетип калдык. Анан 2008 ошол декабрларда бул жерде бир тааныш досум Байкем десем болот, менден улуу. Ошол бир компанияны сунуштап калды, бул жерде өзү иштеген компанияга. Рекомендация берип, резюме жөнөтүп, онлайн интервью болуп, ошентип келип калдым. Жакшы, айтсаң, ошол Дубайга келгенде сенин тилиң, чет тилин билүү, англис тилин билүү деңгээлиң өзүңө маалымда канчалык деңгээлде болчу? Биз негизи англискийди көп жыл эле окуганбыз, жана лицейден эле тартып, кийин университет өзү англис тилинде окутат. Бирок менде бир проблема жанагы практика аз болчу. Мисалы, жазган грамматикасы же ушул бардыгы жайында болгону практика аз болгондуктан, бир аз азыр деле бир аз акцент бар, мындайча айткандачы. Бирок документацияларды жазып, болгон жумушка керектүү бүт нерсе опыт бар болчу ансы деле. Жакшы, жакшы. Эми Зубайдулла айтсам, сен 6 класстан 11 класска чейин түрк лицейинде окуп, анан 5 жыл окудуңбу? 5 жыл. Университетте 5 жыл эл аралык университетте окуп, ошол IT адиси болом деген максатты көздөп, бүгүнкү күндө максатыңа жетип, чет өлкөдө
бир жакшы компанияда иштеп атасың. Ошол бүгүнкү компанияңдын аты кандай компания? Ал компанияда сен эмне жумуш аткарасың ошол IT адиси катары? Бул же азыркы иштеп жаткан компания бул экинчи компания. Биринчи кандай болчу? Биринчи компания Дубайга келген, биринчи болуп келген компания бул телекоммуникация тармагында бар болуп иштеп болчу. Жанагы бул жердеги жана операторлар, жана башка Middle East'теги бүт көп компаниялар менен ошолорго биз программасын жасап берчүбүз да. Жасап берчү дегенде биздин программаны колдончу алар. Ошол анан ошо 1,5 жылга жакын иштедим. Анан бул 2 ай болуп калды, жумушумду алмаштырдым. Как раз пандемия убактысында жумушумду алмаштырдым. Азыркы компаниям болсо бул Эмираттагы эң жанагы Рахмат. Рахмат балам. Азыркы компаниям болсо Эмираттагы жанагы Artificial Intelligence, анан Machine Learning дейт, ошол тармактагы эң чоң компания болуп эсептелинет. Анан компаниянын ичинде дагы бир канча бөлүмдөр бар. Жанагы бирөөсү мунай менен иштеген болсо, дагы башка бирөөсү авиалиниялар менен иштесе, мен иштеген команда бул медицина тармагында, healthcare проекттер менен иштейбиз. Компаниянын аты Group 42 деп аталат. G42 деп аталат. Анан ошол негизи проекттер закрытый проект болгон үчүн проект жөнүндө айта албайм, бирок ошол негизги сферабыз медицинанын ичинде ошол Artificial Intelligence, Machine Learning ошол тармактарда. Жакшы. Демек, силердин компаниялар көп тармакты ичине камтыйт, бирок сен медицина тармагында IT адиси. Негизи жана 42 деген сан бул жанагы дүйнөлүк число деген бир универсал число деген максатта берилген экен. Мындайча айтканда бүт тармакта иш аткарат. Мисалы медицина ошол жанагы эле айткан мунай менен бул жерде эң негизги бизнестин бири. Кайсыл жактан проект келсе, ошол проекттер менен иштешке даяр бир компания да. Ошон үчүн азыр ушу 1-2 жылдын ичинде 800дөй сотрудник болуп калды окшойт. Арасында эми сен кыргыз жигит да, кыргыз жашы. Дагы сенден башка ошол кыргыз биздин Орто Азия мамлекеттерден сотрудниктер барбы? Негизи башка командалар жөнүндө көп маалыматым жок. Жаңы болгон. Биздин өзүбүздүн командада бир 30 чакты адам бар команданын ичинде. Анан кыргызстандык азырынча бир мен өзүм, анан Казакстандан бар, башка өлкөлөрдөн кесиптештерим бар. Эң жакшы экен. Эми Зубайдулла, кара, сен ошончо ушул күнгө, азыркы күндөгү позицияңа жетиш үчүн Түрк лицейинде аябай жакшы окуп, эл аралык университеттен бүтүп, анан ушул этапка жетипсиң да, ушул позициягачы. Эми мына бүгүнкү күндө Кыргызстанда деги эле жерлерде окуучулар мектепти бүтүп атышат, Анан ошолор дагы ушул келечекте буйруса IT адиси болуш үчүн сөзсүз эле ушул жакшы университеттен ошол сен окугандай инженерлик жагына, программист жагына окуш керекпи же кандайдыр бир атайын окутуунун дистанциялык формасыбы, мындай кыска мөөнөттүү курстар дагы барбы же онлайн сабак алып дагы ушул адистиктерге жетишсе болобу дегендей суроуда. Сурооңузду түшүндүм. Негизи IT тармагында негизги жери бул адамдын билген илими. Диплом эч жерде суралбайт, же болбосо кайсыл университетте дегенде бир убакытта керек болушу мүмкүн. Университеттин жанагындай
мисалы MIT десе, албетте ал жерде эң күчтүүлөр окуйт дегендей. Бирок жалпы алганда университет же диплом маанилүү эмес. Болгону билген нерсең. Сага задача берет, ошону аткарсаң, сен жумушка алынасың да. Анан чет өлкөлөрдө, Эмиратта дагы, ошо Дубайда деле белгилүү бир жерден кийин уже диплом сурайт. Мисалы бизге государство жактан диплом болуш керек деген требование бар. Жок дегенде ошол 2-3 жыл окуган сертификат ошол тармакта. Сертификат, Анан негизи Кыргызстанда жаңы бүтүрүп кесип тандагандар үчүн мен сунушум биринчи очередь IT тармагына тийиштүү бир университетте окуш керек. Бул кандай десем, базалык билим алыш керек. Базалык билим үчүн, ооба. Негизи университет эч канча көп нерсе бербейт. Ал жагы эң чоң университет, аябай популярный университет болсо деле бизге мындай профессионалдык карьера үчүн жетиштүү маалымат бере албайт. Алар болгону фундаментти берет. Биз негизги билимди өзүбүздүн аракетибизне, мисалы стажировка кылып, эң жакшы нерсе ушул. Стажировка кылып, профессиональный адамдар менен иштеген, бул эң жакшы кадам. Анан азыр Кыргызстанда курстар аябай көбөйүп кетти, ошол IT тармагынын курстары. Бул эң жакшы нерсе. Баасы кымбат, бирок ошого жараша берилет. Неге дегенде, 6 айлык курстар бар. Например, Бишкекте, $1,5–2,000 ошондой тегерегинде башталып көп окуп атам, ошол угуп атам да. Анан эмне үчүн булар жакшы? Булар бул жерде окуткан адамдар уже профессионалдар. Жаңы окуучу келсе, ал окуучу үчүн эмне керек иштеп кетиш үчүн, ошолорду жакшы билген адамдар. Университетте 5 жыл окуганда бизде ашыкча информация көп, сабактар. Анан балким мугалимдер академический билими бар, бирок профессиональный опыты жок болгону үчүн алар жакшы багыт көрсөтө албашы мүмкүн. Бирок жанагы 6 айлык курстарда бир адам 6 айдын ичинде уже баштапкы программист болуп чыгышка толук шансы бар да. Эгерде кызыгуусу болсо, жөндөмү болсо, ошол Кыргызстандагы эле ошол атайын курстардан деле сертификат алып, ошол чет өлкөдө, Кыргызстандын жерлеринде иштегенге болот экен. Жакшы. Эми ошондо мындай да биздечи ушундай бир салтка айланып калган сандай да. Ата-энелер балдары мектепти бүтөрдө же балдары кичинекей кезинде эле мен баламды врач кылам, же болбосо мен кызымды мугалим кылам, же болбосо экономист кылам, же болбосо инженер кылам деп эле тандап коебуз да. Ошондо мына окууну жаңы бүтүп, жаңы иштеп, жаңы карьера баштап жаткан жаш айдыс катары ата-энелерге эмне дер элең? Балдарыңарды уккула дейсиңби же өзүңөр эле негизи сунуштагыла дейсиңби? Кандай? Негизи ата-энелерге сунуш, албетте ата-энелер, мугалимдер менен кеңешиш керек. Алардын оюну алуу бул маанилүү. Жаңы бүтүрүп аткандар маалыматы көп эмес, же болбосо өзүнүн шыгыны дагы деле билеликтер бар болушу мүмкүн. Ошон үчүн мугалим менен ата-энеден кеңеш алыш керек. Анан бирок азыр заман өнүккөндүгү үчүн, IT өнүккөн үчүн балким ата-энелер, балким мектепте мугалимдер бул тармак боюнча көп маалыматы жок болгону үчүн туура сунуш бере албашы мүмкүн. Ал үчүн азыр интернетке кирсе толтура маалымат, ушундай каналдар бар, мисалы же Инстаграмда деле аябай азыр түз эфирден курс өтүп аткандар бар. Вот ошолордон маалымат алса болот. Анан IT тармагы дегенде бизде программист деп же IT тармагы деп эле айтып коебуз. Негизи анын ичинде деле жана врачтардын ичинде жанагы хирург өзүнүн кухнясы бар деген. Толтура бөлүмдөрү болгондой эле бизде да аябай көп бөлүм бар. Мисалы мобильный разработчиктер өзүнчө фронт-энд, бэк-энд деп коет, жана дизайнерлер. Мындайча айтканда ар кандай таланты барлар үчүн IT тармагында жумуш бар.
Мисалы бирөө сүрөткө жакын, дизайнга жакын, алар дизайнер болушу мүмкүн. Ошол эле жана веб-сайттардын дизайны, мобильный приложениялардын дизайнын жасагандар. Эгер өтө эле жанагындай вычисление, математика, логика жактары күчтүү иштеген балдардан болот го. Алар үчүн мисалы бэкенд разработчиктер, жанагы серверный частьты жасаган программисттер ошол жагына иштесе болот. Ошондуктан биринчи очередде өзүнүн шыгыны жакшы түшүнүп билүү, анан кийин IT тармагын окуйм, иштейм десе, анда IT тармагынын ичиндеги бөлүмдөрдөн карап чыгыш керек. Анан карап чыгып, өзү кайсыга жөндөмү болсо, ошого карап жакшы экен. Эми ушул Кыргызстанда азыркы сен санап өткөн кайсы тармак жолго түшүп калды, же өнүгүп калдыбы? Айдып катары ошону айтып берсең. Кыргызстанда мен мисалы 4,5 жыл бир компанияда иштегем, андан сырткары деле көп компаниялар боюнча маалымат бар, анан негизи эле Кыргызстандын рыногу боюнча бир аз маалымат бар болчу да. Кыргызстанда акыркы мезгилдери эң өнүккөн тармагы бул чет жактагы проекттерди Кыргызстанда жасап, Кыргызстан үчүн эмес, бирок аутсорсинг деп коет. Америкада болот, Европа же болбосо чыгыш Япония, Корея жактардан проекттерди Кыргызстанда жасатат. Кыргызстанда жана арзан адам ресурс, бизде мисалы. Адамдын күчү, Ошол эле проектти Америкада кылса, мисалы 10 эсе көп акча төлөсө, Кыргызстанда 1 эсесин төлөп туруп жасатып алса болот. Ушундай проекттер аябай көп болуп кетти. Анан аябай чоң успешный болуп кеткендер дагы бар. Мисалы мен өзүм дагы иштеген компания ошол 4,5 жыл биз продукты полный Америка үчүн да, Кыргызстанга эч кандай тиешеси жок. Анан Кыргызстандын өзүнүн рыногундагы проекттер жакшы өнүгө элек, өтө чоң даражага жете элек, бирок белгилүү бир деңгээлде жылыш жакшы болуп атат. Тем более азыр мына пандемиядан кийин Кыргызстанда дагы IT тармагы жакшы күч алат деп ойлоп атам да. Деп көрөсүң, айдып катары. Жакшы, эми кара, сен медицина тармагында ушул IT жагын карайсың, эми ошондо эмне жасайсың жумушуңда? Ошол кызык да магачы, эмнелерди жасайсыңар эми? Эми негизи проект детальный айтканга закрытый проект, бирок мындай жалпы айтканда, мисалы жанагы радиология, жанагы флюорографиядан, например, түшкөн сүрөттөр болот го. Адам өпкөсү же болбосо кайсыл бир бөлүм органынын снимоктарына, например, азыр компьютер өзүнө бересиз, компьютер өзү жана сүрөттү көрүп, анан кандай проблемасы бар, примерно бир решение чыгарып бере алат да. Бул дегенде кандай бул даражага жетет? Мисалы, миллиондогон ушундай сүрөттөрдү, снимоктарды алып, компьютер өзү изучать этет. Программисттер жазат, например. Силер программасын түзөсүңөр ошону? Азыр аны түшүндүрүп кетем. Ошол бир канча миллион снимоктарды алып, компьютер өзү окуп, анан акыры уже жаңы келген снимоктарга компьютер өзү жаңы решение кылып айта алат да. Бирок менин иштеген тармагым, мен азыр ошол жанагы снимоктардан решение чыгаргандарды биз ошол датаны колдонуп, ар кандай балким больницаларга же болбосо балким ошол врачтарга кимге керек болсо ошолорго биз ар кандай форматта көрсөтүү жагындабыз. Чыгарылган жыйынтыкты сунуштоо. Негизи команда чоң, бирөөсү бир гана ошол жанагы снимокты окуш тармагында болсо, башка бирөө жанагы чыккан даталарды алып туруп көрсөтүү жагында ушундай болуп иштейбиз да командада. Жакшы. Эми Зубайдулла айтсаң, мына сен азыр карантинде отурабыз, мына 2 ай, 3 ай болуп атат. Эми ошол карантинде сен өндүрүштөн бөлөк эле, өзүнчө эле үйдө отуруп эле иштеп атам деп атасың, туурабы? Эми макул, сен азыр Бириккен Араб
эмирлигинде, мамлекеттин ичинде отуруп эми иштеп атасың. Эми кара, сен ушул жерде отуруп башка Европанын кайсыдыр бир мамлекетинде же Америкада же дагы дүйнөнүн кайсыдыр бир точкасында иштеген болуп эсептелсең болобу? Жумуш аткара берсең болобу? Биз үчүн мисалы айырмасы жок. Болгон интернет, лаптоп, компьютериң болсо, дүйнөнүн кайсы бурчунда болсоң деле ишиңди бүтүрсөң болот. Азыр биз үйдөн иштеп аткан учурубуз Кыргызстандан деле иштесем болмок, бирок кайсы убакта офистен иштеп калышыбыз белгисиз. Мисалы, кийинки жумадан офисте иштеп калабыз деп айткан болсо, сразу офиске барышыбыз керек да. Ошон үчүн биз бул жерде кармалып отурабыз. Негизи кайсыл жерден иштесең айырмасы жок. Интернетиң болсо, базалык билимиң болсо, тажрыйбаң болсо, дүйнөнүн каалаган жерине тандалып алынууга, ошол жерде иштегенге мүмкүнчүлүк бар экен. Эң жакшы экен. Эми кара, ушул IT тармагынын бүгүнкү күндөгү жетишкендиктерине дагы мындай ачык айтып берсең, эми нелер кайсы тармакта өтө жетишти. Анан кийин биз эми көнүп калганбыз да, бул илим ушундай өнүгүп дүркүрөп кетти. Мынча Нобелдик сыйлыкка ээ болду, ушул тармактын адистери же негиздөөчүлөрү, анан кийин Гиннес китебине кирди. Ушул сыяктуу бир жетишкендиктер баскычтар менен эметет го. Эми ушул силердин тармактын жетишкендиги эмнеде? Негизи IT тармагына мындай Нобель сыяктуу бир көрсөткүч менен баалай албайбыз. Бирок ошол жанагы физика менен же болбосо химия менен өтө терең иштеген адамдар негизи эң түпкү жагында ошолор турат деп айтсам болот. Неге дегенде азыр мисалы нейтрон, протондор менен иштеген академиктер бир күн мисалы бир ачылыш кылган болсо, аны биз IT тармагында колдонуп, компьютерлардын күчтөндүрүү үчүн колдонулган болушу мүмкүн. Бирок биз ITде эмнени баалайбыз? Проекттин канча ийгиликтүү болду. Например, Facebook, Google же Microsoft сыяктуу чоң компаниялардын канча бааланып, канча өсүп атат, биз ошого карап айта алабыз да. Например, Facebook эң ийгиликтүү компания же болбосо Amazon азыр мисалы пандемия убагында спрос көбөйүп, булардын акциясы жогору болуп, вот ушуларды биз бир ийгиликтүү кылып көрө алабыз да, көрсөтүп бере алабыз. Мисалы, могу компаниялар IT тармагында эң ийгиликтүү деп. Google, жакшы экен. Эми келечегин кандай көрөсүң да, эми адис катары келечеги? Келечек дегенде уже келечек болду. Неге дегенде биздин азыр ар бир жашообуздун ар бир тармагына электроника дүйнөсү кирип келди. Даже мына Кыргызстанда деле пандемия убактысында онлайн окууга түртүп мажбурлап окутуп атат да. Буга чейин ушул нерсеге өтүш керек болсо, балким жалпыланып же балким бул нерсеге моюнсунбай деген, бул нерсеге аракет кылыш үчүн бирөө чыгыш керек болчу да. Бирок мына пандемия убактысында айласыз бүт өлкө онлайн окууга өтүп алды да. Колдон келишинче WhatsApp'тан аудиосун жөнөтүп окуткандар, видеосун жөнөтүп окуткандар мугалимдер болуп атат. Бир канча жылдан кийин бул уже өтө жеңилдеткен варианттар менен окутуп калышат. Бул ушул келечек деп айтсак болот. Андан сырткары ошол эле жана мен айткан медицина тармагы же кайсыл эле тармакты кармай турган болсок, өнүккөндө чеги жок азырынча. Неге дегенде компьютерларды ушундай окутуп атышат программисттер. Компьютер өзү азыр бир чечимдер чыгарып атат. Мисалы, бул адам мындай оору менен ооруйт, бул адамга мындай медицина, мындай таблетка бериш керек дегенге чейин диагнозун аныктап, рецептинен өдө. Балким мындан кийин уже врачтар эмес, бир гана академиктер керек болуп калат, жанагы компьютерди окутуш үчүн эле. Калганы ошол компьютер өзү решение кылып, адамды текшерип, ошондой болуп кетиши мүмкүн да. Жакшы. Эми кара, Зубайдулла, ушул мага бир аз түшүнүксүз болуп атат да, чынын айтсамчы.
программист, же инженер программист, медицина жаатын жакшы түшүнбөйт, туурабы? Анан медицина жагына деле ошол IT адиси керек болуп атат. Архитектурага деле, дагы эмнеге десем, тейлөө тармагына деле ушул анда IT адистери өтө универсалдуу адамдар болушабы? Жок, андай эмес. Болушабы дейм да. Биздин аткарган жумушубуз кайсыл тармак болсо деле бир окшош эле болот. Биз ошол эле болгон бир программаны даярдайбыз. Жана тармак дегенде сөзсүз, мисалы бизде деле сөзсүз чоң белгилүү врачтар, академиктер менен иштейбиз да. Бул адамдар акыркы печатьти коюп берет, мындайча айтканда. Бул туура же туура эмес. Бул компьютер туура бересиңер. Ооба, бул компьютер туура решение кылдыбы же туура эмеспи? Ал адамдар текшерип турат сөзсүз. Бирок бизге уже буга чейин колдонулган даталарды колдонуп, көп жерде мисалы жөнөкөй эле бир лабораторияга барсаңыз, ал жерде балким жүздөгөн, миңдеген даяр даталар бар да. Адамдардын анализи чыккан, сүрөттөрү менен. Ошолорду алып туруп, биз колдонуп бир программа жасайбыз. Бирок бул туура иштеди же туура эмеспи, аны сөзсүз чоң-чоң академиктер отуруп решение кылып отурушат да. Ошондой эле башка тармактарда деле өзүнүн адистери сөзсүз куратор болуп карап турат. Көзөмөлдөп, көзөмөлдөп турат. Жакшы, жакшы экен, өтө кызыктуу. Эми мына азыр окуу жылы аяктап, ким Субайт окуу жылы аяктап, жерлерде ушул акыркы коңгуроолор болбой калды. Бирок мен эми ошол бүгүнкү күндө акыркы коңгуроосу болбой, мындай көңүлү чөгүп, онлайн акыркы коңгуроо өткөрөбүз, андан ары эмне кылабыз деп турган бүтүрүүчүлөргө эмне кеңеш берер элең, эмне деп айтар элең? Эми мисалы бизде эле 10 жылдык болуш керек болчу, болбой калды. Бул нерсе мындай бир күндүк нерсе. Бүтүрүү акыркы коңгуроо деле бир күн болот, андан кийин уже өзүңдүн жашооң башталат да. Тем более бүтүрүүчүлөр азыр чыныгы жашоого кадам коюп атышат. Анан акыркы коңгуроо же башка нерсе менен капаланбай, туура кесип тандаш керек. Туура багыт. Ооба, туура багыт тандаш керек. Ал үчүн көп изилдеш керек. Ошол IT-ни тандады же ошол эле юрист болом дейт же врач болом дейт. Көп изилдеш керек. Бул туура келеби, келбейби? Неге дегенде 20 адам мисалы программист болгондо окуса университетте, анын ичинен болгону 7-8 адис болуп чыгат да. Калганы бир канча жылдан кийин бул менин кесибим эмес экен, бул же болбосо бул нерсеге менде баягы чыгым жетпейт экен. Өзүн ал тармактан көрө албайт, же таба албайт, орун таба албайт, ордун таба албайт. Ошондойлор көп болот. Бул мен окуган университетте болушунча тандап келген адамдардан ушунча. Анан балким башка университеттерде 20 адамдан балким 3-4-өсү чыныгы адис болуп чыгат да. Ошон үчүн туура тандаш керек. 4-5 жыл окугандан кийин бул меники эмес экен деп анан башка нерсени окуса уже жашоодон кечигет, анан өзүнө дагы моралдык жактан бир аз кыйын болот. 4 жыл окуду, анан 4 жылдан кийин кайра биринчи курстан башка нерсени окуш керек болот да. Убактысын, энергиясын коротот дагы. Анан азыр IT аябай реклама болуп атпайбы, бүт жерде IT окуп, бүт жерде IT оку деп айтылып атат. Бирок IT-ни окуштан мурун деле, ошону тандаштан мурун деле бул популярный же көп айлык бар экен деп эмес, бул жерден өзүнүн шыгынынан караш керек. Керек болсо 2-3 жыл иштегенден кийин, компанияда 2-3 жыл иштегенден кийин анан мага жакпай калды деп жумуш таштагандар дагы бар да. Бул өтө өкүнүчтүү абал да. Себеби сен жашооңдун
бир канча бөлүгүн иштетесиң, IT программист болом деп аракет кыласың, а бирок чыныгы жумушка келгенде сен кыйналып каласың же жакпай калат да. Ошон үчүн эң негизги нерсе туура кесип тандаш. Туура кесип тандады дейли. Андан кийинки баскыч ошол кесипке карап университет тандаш. Жана бизде университетти тандайт биринчи. Ушул университет жакшы же ушул университеттин контрагы аз же бесплатный деп тандагандан кийин, андан кийин ичинде кайсыл бөлүмүнө өтө алат, ошону карагандар көп. Бул өтө туура эмес. Анткени биринчи кесип тандаш керек, анан кесипке карап университет тандаш керек да. Ошондо жаркын келечеги, өзүнүн уже жашоодогу картасын түзүп алат. Тандагандан кийин сабырлуулук менен ошол көздөгөн максатка жетиш керек, туурабы? Жакшы. Эми карап, Зубайдулла. Эми ошондо сен өзүңдүн мисалыңда да ушул күнгө жеткичекти, ушул өмүрүңдүн ушул баскычына жеткичекти сен мугалим 6 мектепте окудум деп атасың, Сибат, бүгүнкү күндөгү Сапат. Балдар түрк лицейинде окудум дейсиң, Ататүрктө окуптурсуң. Эми ошол сөзсүз түрдө ата-энең, туурабы? Ата-энеңдин жардамы. Эми бүгүн ошол мектепте окуткан мугалимдериңе, сен ушул даражага жетишиңе өз көмөгүн кошкон устаздарыңа эмне деп айтар элең? Кандай сөзүң бар да? Мүмкүнчүлүк берейин. Негизи албетте биринчи орунда ата-эне. Мен мисалы ата-эне ар дайым окуш керек деген түшүнүктө бизге үй бүлөдө ар дайым окуш керек деп ушундай айтып бизге башыбызга кирип калган. Даже керек болсо жөн эле окуш керек эмес, сөзсүз отличник болуш керек деп жанагындай бир сабактан начар болуп калса, ошолор айткан сөзү менен аракет кылып окуш бул биринчи. Анан мугалимдерим албетте мектептен кийин лицейден ар бир мен жашоомдогу ар бир этапта мугалимдерим өтө важный роль ойногон. Анан ошолордун аттарын актап өтсөң, сен үчүн эң кымбат болгон устаздары мектепте. Мен азырга чейин биз байланышкан мектепте мен биринчи класстагы эжекем бар, Айнура Каримова деген. Азыр дагы байланышабыз, салам айтам. Анан бул эжекеге эмне аябай ыраазымын да жашоом боюнчачы. Неге дегенде мен эсимде биринчи класстан 3 же 4 класска чейин окуткан эжекебиз. Анан ар бир окуучунун үйүнө сөзсүз барчу. Бир айда сөзсүз мугалим үйгө барып келчү да. Анан ошо үйгө келгенде ата-энелер менен отуруп сүйлөшүп, анан ошол эжекебиздин үйгө келип ата-энелер менен сүйлөшкөн жерлери биз үчүн жакшы түрткү берген. Үйгө барып жаман нерсе айтып койбосун деп аракет кылып окуйт болчубуз. Анан ошо азырга чейин ошол эжекебиз менен байланышыбыз бар, анан ыраазычылыгымды айтып кетем. Анан кийин лицейде аябай көп мугалимдер ар кайсыл тармактан жакшы түрткү берген. Жеңишбек деген агайым болгон информатикадан. Ошол мугалим 9 классымда келген. Негизи ал мугалим өзү Турцияда окуп, негизи аябай багажы чоң, күчтүү мугалим болчу да. Анан келип мага мен 8-9 класста олимпиадага даярданып атканда мындай кандай десем, бир карта жок болчу да мендечи. Чыккан нерсени окуп даярданышка аракет кыласың. Ошол мугалим келгенде туура багыт берген. Кантип даярданыш керек, кайсыл жактан интернеттен кайсы маалыматты алыш керек. Ошол мугалимдин жардамы менен мен ошо 9 класстан баштап уже биринчи орундарды алып баштадым да. Ошол мугалим. Анан албетте класс жетекчилерибиз Жолдош агай, Асылбек агай, ушундай агайларыбыз аябай көп. Алардын аттарын айтсаң аябай көп да. Мындай элибизде мындай сөз бар да, эгер бир жылыңды ойлосоң, эгин эк дейт да. 10 жылыңды ойлосоң, дарак дейт. Көчөдө отургуз, кара, старла, өмөсүн алып, сүрөп көрөсүң.
өлүгүңдү ойлосоң билим ал дейт. Кудай буйруса, сен өлүгүңдү ойлоп, жогоруда айтып өттүң, билим алып, күнгө жетсең, эми ошого устаздарың, мугалимдериң көмөгү, көрсөтмөсү сөзсүз түрдө таасир этип, бүгүн ыраазычылыгыңды билдирип отурасың. Бул сенин мугалимдериң үчүн деле, устаздарың үчүн деле, айрыкча биринчи мугалим үчүн өтө жакшы кайрылуу белек деп айтсак болот. Сенин атыңа дагы рахмат. Рахмат. Эми ким? Зубайдыл ошол айтишник болуш үчүн көп тил билүү керекпи? Канча тил билиш керек? IT тармагында бир эле тил бар. Англис тилин билсең жетиштүү эле. Анан интернетте бүт маалымат англис тилинде көбүнчө. Анан ошол жетиштүү болот. Даже Кыргызстанда болобу, Россияда болобу, кайсыл өлкөдө иштесең деле англис тилинде көбүнчө документациялар, негизи код англис тили. Анан албетте ошол өлкөгө карап коллегалар менен сүйлөшүшүң үчүн ошол тил керек болушу мүмкүн. Бирок англис тил биринчи орунда. Зубайдыл айтсаң ошол Дубайдын IT тармагынан кантип жумуш тапса болот? Ошого токтолуп өтсөң. Негизи эле бүт дүйнөнүн бардык жагында бирдей эле IT тармагы окшош болот. Анан негизи эле Дубайда деле IT жакшы өнүккөн. Чоң компаниялар, ошол эле Amazon, Facebook, чоң компаниялардын офистери бар. Анан жумушка бул жактарга жумушка тапшырыш үчүн жакшы резюме болуш керек. Резюме жакшы болуш үчүн ошол жанагы айткандай эле стажировка, анан эгер колдон келсе аракет кылып Кыргызстандын өзүндө биринчи чоң компанияларга тапшырып, баштапкы баскычтан баштап 3-4 жыл жок деген опыт алыш керек да. Анан уже резюмеде бир канча компания, опыт, анан колдонулган технологиялар көп болуп баштаганда, анан чет өлкөгө, кайсыл өлкөгө болсо дагы тапшырып, интервьюдан өтсө, жумуш баштап кетсе болот. Ошолордун катарында Дубай деле ошондой. Анан онлайн аябай платформалар көп. Ошондой компаниялар ушундай жумушчу керек деп жазган. Ошолордун бири мисалы LinkedIn деген вебсайт бар. Профессионалдуу баягы портфолио десе болот. Вот ошондой сайттардан таап келсе болот. Бирок ага чейин ошол бир канча жыл Кыргызстанда опыт алса жеңил болот да келиш. Рахмат. Азыр пандемия учуруна карабай иштеп, онлайн иштеп атып, бүгүн ошо айтка карата дем алыш күндөрүңдө дагы жок дебей, ошо менин сунушум четке качпай келип ушундай маек берген үчүн сага ыраазычылык. Буюрса кийинки 10 жылдыкта сен ушул өзүң арзып күткөн, арзып жеткен кесибиңдин белгилүү бир жеринен, белгилүү бир ийгиликтер менен жолуп, ордуңду таап, сага чыгармачылык ийгилик каалаймын, ден соолук каалаймын. Рахмат. Кыргыз элинин атын чыгарып жүрөбүз. Рахмат. Сиздерге дагы чоң рахмат. Ушундай уюштуруп, убактыңыздарды бөлүп, мындай баягы Кыргызстан үчүн бир Кыргызстандагы адамдар үчүн бир аз маалымат болсун деп ушундай проект баштапсыздар. Сиздерге дагы ийгилик, чоң рахмат.